Нұрғазы Нышанов азыркы убакта Кыргызнефттин жетекчиси болуп иштейт. Жалал Абад областы боюнча эркин күрөш федерациясынын президенти. Жогорку кеңештин депутаты болгон. Эми бул инсан жөнүндө кишини айтып берейин. Өзүнүн эркин күрөш федерациясынын президенти болгондон бери Жалал Абад областында күрөш бир кадам алдыга жылды деп мен сиздерди ишендирип айтып кете алам. Бул бир гана Норкен масса спортунда эмес, Кочкор Ата, Жалал Абад, Сузак, Аксы, башка тренерлерге дагы жардам берип турат. Чынын айтсам, жөнөкөй балада, жөнөкөй кичипейил, Кудайдын бир момуну, бирок эркин күрөштү укмуш жакшы көрөт. Депутат болуп жүргөндө укмуш жардамдарды берген сизге Кудайым колдосун. Дайым ушинтип жаш балдардын патасын алып, кыргыз спортун алдыга өстүрүшүңүздү каалаймын. Азыр мына Кара Балта шаарына келдик. 4 бала 2 агайын. Бизге кыйла жардам берди, рахмат сизге. Бул биринчи жардамың эмес. Мен Иорданияга бара жатканда дагы башка Казакстан, Тажикстанга барганда дайыма жардам берип жүрөбүз. Азыр быйыл чемпионатта 2 баласы күрөшөт, ошого ийгилик. Кудай буйрса чемпион болушун каалап, сизге балдардын ата-энесинин атынан чоң алкыш. Ыраазымын сизге. Кудайым колдосун.